Эгерде биз жаратылыш менен болгон мамилебизде пайгамбарыбыз алейхиссалам осуяты кармана турган болсок, анда жаратылышка дагы ырайы менен мамиле кылган болот элек. Азыр мисал үчүн мен өткөндө дагы айттым жума намазда, бизде кен байлыктарыбыз бар Кыргызстанда. Кен байлыктарыбыз бар. Азыркы учурдагы аалымдар мурдага барганда айтышкан, бирок жыйынтыгында азыркы учурда аалымдар кен байлыктардын бардыгы жеке бир айылдын же бир адамдын мүлкү боло албайт дейт. Бул мамлекеттик гана мүлк болуп берет, мамлекеттик гана байлык болуп берет дейт. Ошон үчүн мамлекет кайсы бир кен байлык иштетип аткан болсо, көмүр казыбыз алтынча башка кылса, ошол айылдагылар чыгып алып, бул биздики деп антпеш керек. Алар айтышат да, бизден кийинки муундар үчүн деп айтат. А биз деле өткөндөгүлөрдүн кийинки муунубуз эмнеге бизге болбойт экен? Öz иштетебиз дейт. Сен качан иштетесиң сен? 70 жыл орус окутту, чокутту, орус кетти, кайда окуга койдуң, барды таштап койдуң. Өзүңө бир туалет кура албайсың, үскөлгө барсаң туалет таппай кыйналасың. Эң кыйын эсара турган жерибизде, дагы Кыргызстан эң кыйын орусчаны кыйын билген академиягө булаттуу жерибиз үскөлдө туалет жок. Арабтар келип сууга чөлө кетип калыптыр да, айттыр бул суунун бардыгы зара болуп кетти. Бул бачынын суусун ичип көрсө, жана бул чолпон атаныкын ичсе эле зара жыттырат имиш да, 80% эле. Барушага сие берет имиш, биякта туалет кайка сиет ана, эмне пакетке куюп көтөрүп жүрө белем, эмне кылат эле аны. Ошо шариатты билбегенден. Шариатты билбегенден. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, мамлекеттик кызматкерлерибиз, элибиз, журтубуз кен байлыкка, жаратылышка, сууга, кенге, ресурстарга болгон мамиледе сүннөттү кармансак, ошондо биз ырайым кылган болобуз, мээрим кылган болобуз. Кудайым алар ал жака жөн койгон жок, эл пайдалансын деген. Туура, уурулук бар, коррупция башка бар, аны айтабыз туура жаман деп. Бирок ошого бизде ушундай мода болуп кетти да, чыгып эле эки саясат чыгат да, аны кубалатып берет. Анткени өз сатып алыш керек да. Бул инвестиция келет, аны кубалайт, бул келет, муну кубалайт. Кубалап аткандардын башында кимдер турат? Ошо атаандаш болгон, каршылаш болгон, ага тыйын берип койгон, ошол эле болгону. Эки бир чаарбаш бар, түрмөдөн кечен мурда күн чыккан. Ошол чаарбаштыгынан тыйын алып алган. Ошо баштап берет, карапайым эл койдой болуп, аркасы келип маарагын бойдон кете берет. Ошого этият болуш керек. Этият болуш керек.